Bismillahirrahmanirrahim. Mehrimdүү жана ырайымдуу Алла субханаху тааланын атымен баштап, жараткан Алла субханаху таалага чексиз мактоолор болсун. Анын пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз сабагыбызды улантып, Абу Бакр радиаллаху анху жана анын жашоосу кандай болгондугу тууралуу бир аз сабак кылып өттүк. Өткөн сабакта урматтуу мусулман бир туугандар, биз Абу Бакр радиаллаху анху ким болгон, кандай болгон жана биз ага ошо иктида кылып бүгүн ошонун сүннөтүнө кармап ошонун аркасынан жүрүү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кийинки пайгамбарга эң жакын жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын биринчи орун басары болгон Абу Бакр радиаллаху анху анын жолу кандай болгондугу тууралуу биз сиздер менен бир аз өттүк. Өткөн сабакта Абу Бакр радиаллаху анху Бадр согушунда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бирге катышкандыгы, Бадр согушунда Абу Бакр радиаллаху анху өзүнүн ошончо күчтүү, эң ошондой эле намыстуу сахабалардын ортосундагы эң палваны болгон сахаба экендигини бир аз айтып өттүк. Ошол Бадр согушунда урматтуу мусулман бир туугандар, иман менен ислам ортосунда уруш болгондо, же болбосо ислам менен куфр ортосундагы уруш эмне десе, бул урматтуу мусулман бир туугандар, ислам менен иман ортосундагы уруш бул биздин бир туугандыкка, биздин урук туугандыкка каралбай турган нерсе. Ислам же куфр. Куфр системасы менен ислам экөө биригип бир сафта урушканда, биздин алдыбызда ким болушуна карабастан биз аларга каршы урушушубуз керек, согушушубуз керек. Абу Бакр радиаллаху анху Бадр согушунда урматтуу мусулман бир туугандар, өзүнүн ошол бир сөзүндө Абу Бакр радиаллаху анхунун баласы болот. Баласы Абдуррахман ибн Абу Бакр мушриктер менен, капырлар менен исламга, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каршы Бадрга урушка келген болот. Ошол урушта, ошол Бадр согушунда Абу Бакр радиаллаху анху ошол урушта өзүнүн баласыны капырлардын ортосунан, капырлардын сафынын ичинен издейт. Бирок баласы кийин исламды кабыл кылгандан кийин баласы атасыга келип, ахдафтали, мен сени ошол урушта көрдүм. Менин ошол жаама сен туура келгениңде, мен бетимди сенен бурдум, же болсо мен сага аткан жокмун, мен сени атпадым, сен менин атам экениңди билип туруп, мен сага атпадым. Мен мүмкүнчүлүгүм бар эле атууга деп баласы мактанып атасыга ошентип, Бадр күнү Бадрда ошондой болгон эле ата деп туруп, кийин исламды кабыл кылгандан кийин айтат. Бирок Абу Бакр радиаллаху анху эмне деди? Лау ахдафта ли лам амил анк. Эгерде сен менин көзүмө көрүнүп калганда, же болсо сен менин жаама туш келип, сен менин жаама ошондой туш келип калганыңда, мен жолума чыгып калганыңда, мен кылычым алдыга чыгып калганыңда, мен сенен баш тартпайт элем дейт. Мен сени өлтүрмөкмүн дейт ошол урушта. Анткени ислам же куфр болуштугу үчүн Абу Бакр радиаллаху анхунун ошол урушта болгон окуясы. Бүгүн болсо деле урматтуу мусулман бир туугандар, ким болбосун, ата болсун, эне болсун, урук тууган болсун, эң жакын адам болсун, эгерде ислам динини коюп, ислам динине каршы ошо демократический же капырдын системасыны исламдан башка дин үчүн согушуп мусулмандарга каршы келе турган болсо, ким болушуна карабастан биз ага каршы урушушубуз керек. Ким болушуна карабастан, бул ислам. Бул иман менен ислам ортосундагы болгон, иман менен куфр ортосундагы болгон уруш болуп аткандыгы, же болбосо Алла субханаху тааланын дини, же болбосо инсандар каалаган дин деп туруп айтсак деле болот. Ошондуктан Умар ибн Хаттаб да болсо асирлер тууралуу сураганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Я Расулаллах, Абу Бакр радиаллаху анхунун ойга мен кошулбайм. Сиз ошол паланчыны паланчыга берсеңиз урсун, өлтүрсүн. Алар исламга каршы урушуп келген. Биз иман исламды коргош үчүн чыгып урушканбыз" деген сөздөрүн айтат. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул ла илаха иллаллах дегенден кийин, ислам динини кабыл кылгандан кийин капырлар ар кандай макр, ар кандай хилалар, ар кандай хитрыстарды иштетип баштайт, мусулмандарды ушул мусулман дининен чыгарып, же болбосо мусулмандарды ушул ислам динини жок кылууга аракет кылышат. Бүгүнкү күнү демократия, урматтуу мусулман бир туугандар, карап ойлонуп көрө турган болсок, субханаллах, өзү ат-тадаббур хаулал Кур'ан, Куранның айланасында бир тадаббур кылып, бир ой пикир жүгүртүп карап көрө турган болсок, өтө көп муъжиза, өтө көп нерселерди көрө турган болобуз. Алла субханаху таала өзү Куранда бүгүнкү күндө жашап аткан инсандар ошо калк тууралуу да айтып коюшкан. Бүгүн кээ бир инсандар жихадты фитна дешет.
Ушул фитна, ал жерде экөө урушуп атат, ал жерде эки мусулман урушуп атат, ал мындай фитна деп айтышат. Жихадка чыга турган инсандар кимдер десе, Алла субханаху таала Куранда аларды сифаттаган. Жихадка чыкпай тургандар кимдер десе, аларды Алла субханаху таала сифаттаган. Ла ястаъзинука аллазина юъминуна биллах. Аллахка иман келтирген, кыяматка иман келтирген, Аллахтын рахматына жетем деп туруп, муъмин болгон, мусулман болгон адамдар жихадка чыгуу үчүн барып, сенен рухсат сурашпайт дейт. Бүгүн сенин жихадка чыгууң үчүн сенин атаң же сенин энең же сенин имамың же ошол жердеги муфти же ошол жердеги имам сага рухсат берүүсү шарт эмес. Андан барып суроо да шарт эмес. Иннама ястаъзинука аллазина ла юъминуна биллах. Аллахка иман келтирбеген, иманы да бекем турбаган, жүрөгүдө мунафыктык сыфаты бар адам жихадка чыкпоосу үчүн барып ар кандай шултоолорду айтып, жихадка чыксам болобу болбойбу? Мен үйдө жалгыз баламын, ата-энем таштап чыксам болобу? Ата-энеме жихад кылсам болобу же нафсим менен жихад кылсам болобу деп туруп, ар кандай Аллахка, Аллахтын динине толук иман келтирбегендиги үчүн, жүрөгүдө мунафыктык сыфаты барлыгы үчүн, мусулмандарды жардамсыз таштап койгондугу үчүн ал барып ошондой жихадка чыгуудан ар ким ар кандай адамдардан рухсат сурайт. Рухсат берсеңиздер барайын дейт. Рухсат берсе барбайт. Алла субханаху тааланын дини бул. Бул мына бизге Абу Бакр радиаллаху анху, андан кийинки халиф, же болсом биринчи биз ала турган далил пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн жашоосу, ал капырларга каршы кандай жихад кылган, кандай жашаган. Бүгүн урматтуу мусулман бир туугандар, кээ бирөөсү айтышы мүмкүн. Мына биздин мамлекет, биздин Кыргызстан, биздин жерлер, альхамдулилlah, Кудайга шүгүр, биздин президентибиз намаз окуйт, биздин парламентте мечет бар, биз андай, биз bunday, бизде ислам системасы толук мүмкүнчүлүк берилген, хижаб кийесиңби, сакал коесуңбу, кандай кыласың кыл, сен өзүң диниңе ибадат кылып жүр, башкалар өзүнүн динине ибадат кылып жүрсүн. Ушул сөздөрдү мушриктер, капырлар пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Меккеде келип айтышты. О Мухаммад, келсем биз сенин диниңе бир канча ибадат кылалы, сен биздин динибизге сен биздин Кудайга канча ибадат кыласың, биз сен Кудайга ошончо ибадат кылабыз. Алла субханаху таала Куранда "Кул я айюхал кафирун". Ошол Куран тегерегиндеги болгон бир тадаббур, ой жүгүртүп көрө турган болсок, инсандар көп нерсени көрсө болот. Субханаллах. Бул да Аллахтын муъжизасы, бул Кураннын да күнөн күнгө жашарып, ошол Курандагы болгон муъжизалардын бири деп айтсак деле болот. Ойлоп көрсөңүздөр, Алла субханаху таала ошол мушриктер пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды келсем биздин Раббибизге бир канча сыйнасың, биз сенин Раббиңе канча бир ошол убакта айтышат, 1 жыл дешет, 2 жыл, 1 ай, 2 ай, канча убакыт болсо деле, сен толук биз исламга киребиз, сен Раббиңе ибадат кылабыз, намаз окуйбуз, закат беребиз, башка кылабыз. Ошол убакыт бүткөн менен кийин сен ошондой кыласың. Же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Абу Бакр радиаллаху анхуга мушриктер, Абу Бакр радиаллаху анху күндөрдүн бир күндө Меккеде жүргөндө, Меккеден чыгып кетүүнү каалайт. Меккеден чыгып башка жакка барып жашап, ошол жакта ислам менен ибадат кылып жүрөйүн дейт. Жолдо бир башка бир досу көрүп калып, эмне үчүн сен чыгат экенсиң? Сен жакшылык кылсаң, жамандык кылбасаң, сен паракорлук кылбасаң, сен болсо сүткорлук кылбасаң, сен меймандарды мейманчылык урматыны кылсаң, сыйласаң, конокторго ошо конок урматыны бересиң, жетимдерге жетимдигин кошулап, бүт сен эч бир законго каршы же болсо инсанияттын табиатыга каршы чыккан иштер кылган, сен эмне үчүн чыгышың керек экен дейт. Ал барып Курайштарга да ошентип айтканда, Абу Бакр чыкпасын дейт. Абу Бакр чыгышын шарт эмес. Бирок Абу Бакр радиаллаху анху ибадат кылса, Раббисиге ибадат кылганда өзүнүн үйүндө жашынып алып ибадат кылсын дейт. Субханаллах, урматтуу мусулман бир туугандар, карасаңыздар, жер жүзүндө капырлар ачыктан ачык Аллахка ширк кылат экен, ачыктан ачык кыздары, аялдары жарым жалаңач көчөдө жүрүп Аллахка күнөө кылат экен, мусулмандар Аллахка ибадат кылыш үчүн жашынып алып үйүндө ибадат кылыш керек экен. Бул ошол мурдагы система, бүгүн биздин жерлерибизде, бүгүнкү күнү биздин өлкөлөрүбүздө ушул нерселер бар, урматтуу мусулман бир туугандар. Кайсыл адилетсиздүүлүк? Абу Бакр радиаллаху анху үйүнө мечет курат. Ошол мечетинде намаз окуйт, Куран окуйт, Кураннын нуру көчөлөргө чыгат. İnsanlar kayra ошол мечеттердин Абу Бакр радиаллаху анху үйүнүн тегерегине тегеренип, Куран эшитип, Куран угуп, иманга кирип, исламга кирип көбөй баштайт. Мушриктер келип, жок дейт. Абу Бакр, сен үйүңдө да мечет кылбашың керек дейт. Мушриктерге, капырларга, бүгүнкү күнү демократисттерге, аларга көчөдө зынакана кылышса болот, кыздары, аялдары чыгып ачыктан ачык зына кылышса болот, аларга түнкү кулуктарды кылса болот, аларга паланчы нерселер кылса болот, сүткорлук кылса болот. Бирок мусулмандар бүгүн мусулманчылыкта жашай албайт. Мусулман кыздар, мусулман эже апарал, хижаб кийип,
чыга турган болсо, аларды шылдыңга алышат. Бүгүн балдар молодежь деп койсок деле болот. Ошо өспүрүм сакал кое турган болсо, аларды шылдыңга алышат. Бүгүн мечеттерде азан айтып турган, азан силерге мишайт кылат. Же болсо бүгүн биздин медреселер көбөйө турган болсо, медреселердин көпчүлүгү силерге мишайт кылат. Силердин казинолор, силердин зынаканаңар, силердин түнкү клубтар медреселерден 15-20 эсе көп эмеспи? Бул ошо мурдагы Курайштардын, мушриктердин системалары. Ушундай кезде Абу Бакр радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан канча жолу я Расулаллах, мага рухсат бериң, мен чыгып кетейин деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сабыр кыл деп туруп, кийин өзү менен бирге хижрат кылгандан кийин, мына Абу Бакр радиаллаху анху бүгүн ошол Бадр согушунда согушту капыларга каршы. Ухуд согушунда Абу Бакр радиаллаху анху эң катуу согуштардын бири. Ухуд согушунда Абу Бакр радиаллаху пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен бирге туруп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды коргоп ошол жерде согушту. Ухудта өзүңүздөр билесиздер, мусулмандардын башына өтө бир кайгылуу, өтө бир кыйын күн келгендиги, Ухудта мусулмандарга ошол капырлар жактан бир топ сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга итаат кылбай койгондугу үчүн Ухудта капырлар үстөмдүк кылып, ошол жерде мусулмандар канча мусулман шахид болот. Ошол шахидтердин ортосундан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям саййиду шухада деп айткан шахидтердин, ошо шахид кеткен шахид инсандардын падышасы Хамза ибн Абдул Мутталиб деген инсандар шахид кетти.